Рахманова Гүлбарчын Рахмановна, Мерим медициналык борборунун жетекчиси боломун. Мен жеке ишкер катары менчик медициналык борбор ачып иштегениме 5 жылдын жүзү болуп жатат. Бул терапевтик профилдеги медициналык борбор. Бул жерде жатып жана амбулатордук тартипте келип дарыланып кетсе болот. Бизнесте айланып келе ошол акча каржы маселесине такалат. Көп эле нерселер бул тарабынан ошол банктан бизге пайызы жок кредит бергендиги өтө бизге аябай жакшы жардам болду десем болот. Анткени чындыгында мен мурдатан эле бул менин өзүмүн арзуум болчу да, ошол фиброскан аппаратын алып иштеткенгече. Анткени бул фиброскан аппарат аябай кымбат турат. Биз өзүбүз бир эле адам алмак түгүл, мына ооруканада ала алган эмес да, убагында кызыкканбыз, бирок ала алган эмеспиз. Азыр ушул банктын жардамы менен ушул фиброскан аппаратын алып иштетип атамын. Буюрса жыйынтыктар жакшы, төлөп жатабыз и 1 жылга жетпеген убактыбыз калды. Буюрса 1 жылда толук менен кутулуп калабыз. Чындыгында мен билбейт болчумун, мен бир тааныштарымдан эле уктум, анан чындыгында ишенген жокмун, берилбейби деп, анан эле ошол банкта иштеген тааныштар бар эле, ошолор аркылуу бир аз консультация алдык, анан ошолордун айтуусу боюнча заявка таштадык и биздин бактыбызга жакшы жыйынтык болуп туруп, бизди одобрять этишти, анан көп эле узабай ушул бизге берип калышты. Мен чындыгында биз бир аз баягы ислам жактан дагы түшүнүп болгондуктан жолдошум дагы чындыгында кредит алганга бир аз каршы болчу, пайыз менен болбой калат деген таризде. Анан ушул пайызсыз болгондуктан бул жерде ошол эмеге дагы туура келет экен деп анан биз алдык. Чындыгында өтө деле кыйын болгон жок. Ошо лицензияларды сурашты, ИП болгон документтерди сурашты, биздин налог төлөп жаткан ошо төлөмдөр боюнча ошол өзүбүздүн эле ишкерлерге тийиштүү кагаздарды эле сурады. Ашыкча деле көп кагаздар суралган жок деп. Бул медициналык аппарат. Бул аппарат жөнүндө көпчүлүгүндө маалымат жок. Бул бир гана боорду тартат. Боорду азыр эми элибизде цирроз илдети аябай көбөйүп баратпады. Баягы боорду алмаштырыш керек депчи. Ошол цирроз илдетинин алдын ала турган аппарат да. Бул элге чындыгында аябай керек аппарат. Бул аппаратка баары эле түшүп көрүнүп коюш керек да. Себеби УЗИ сыртынан тартса, бул ичинен клеткаларын тартат и канчалык деңгээлде ушул циррозго бара жатат. То есть фиброз деп коебуз. Боордун катыганы барбы жокпу ошону текшерет да. Анан чындыгында азыркы учурда боор илдеттери менен ооруган адамдардын саны көп. Ошондуктан аябай мурда бул аппарат бул жерде жок болгондуктан адамдар Бишкекке, Ошко барып жол тартып кыйналышчу. Азыркы учурда аябай жакшы жагдай түзүлдү. Ушул ооруган бейтаптарга дагы кыйналбай эле ушул жерге келип көрүнүп кетишет. Бул аппарат бизде Кыргызстанда эмес, Россияда дагы жок. Бул Франциядан, Китайдан чыккан аппаратура. Ошол биздин Бишкектеги фирмалар аркылуу заказ берип алдык. Жеке ишкерлерди колдоодо бул өтө чоң колдоо деп эсептеймин. Бул чындыгында аябай керек. Мамлекет тарабынан мындай нерсе действительно керек болчу.